Саламатсызбы, 4-марттагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШ 4-марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкердик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартты. Бул тууралуу Американын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Андан сырткары кыргыз паспортунун ээлери үчүн B1, B2 визалар үчүн $20 өз ара төлөм алынып салынды. Бул өзгөрүүлөр кыргыз элине кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы каттамдарды жеңилдетүү жана байланыштарыбызды бекемдөөгө багытталган, деп билдирди АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери. УКМК ири жеке лабораториялар калкка көрсөткөн кызматтын баасын 30%га чейин төмөндөтөөрүн билдирди. Маалыматта Intelmed, Банецкий лабораториясы, Аквалаб, Евролаб, Гематест, Экспресс Плюс, Медикана, Клиника Лазмед, Human, Интерлаб, Интермедикал жана Farwater компаниялары менен макулдашылганы айтылды. Ошондой эле реагент менен камсыздоочулар товардын баасын 15%га чейин төмөндөтүшөт. УКМК Юрфадагы томографиянын баасын 20%га арзандатарын кошумчалады. Бул кызмат үчүн бааны төмөндөтүү боюнча башка жеке менчик медициналык мекемелер менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Банецкий лабораториясы менен мамлекеттик медициналык мекемелерден дарыгерлердин жолдомосу боюнча келген бейтаптарга 50%га чейин жеңилдетилген баада кызмат көрсөтүү боюнча макулдашылды, деп кошумчалашты атайын кызматтан. Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Дамира Ниязалиевага карата өкүм чыгарды. Добуш сатуу алуу беренеси боюнча мурдагы депутат Ниязалиевадан тышкары дагы 5 кишиге карата өкүм чыкты. Иш боюнча бардык айыпталуучу күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Бирок аларга мунапыс жарыяланып, жазадан бошотулган. Өткөн жылдын 28 майында Бишкектеги 1 мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округунда мөөнөтүнөн мурда депутаттык шайлоо өткөн. Добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы боюнча Дамира Ниязалиева алдыга чыккан. Эртеси Ниязалиевага кылмыш иши козголуп, шайлоо штабы мөөр басылып жабылган. Ага экс-депутаттын үгүтчүлөрдүн бири менен добуш сатып алуу боюнча сүйлөшкөн делген үн жаздыруунун тараганы себеп болгон. Ниязалиева болсо окуяны атаандаштардын каралоосу деп баалаган. Энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев электр энергиясын үнөмдөөнү суранып кыргызстандыктарга кайрылды. Анын айтымында, эгер үнөмдөө болбосо, Токтогул суу сактагычында суу өтө аз деңгээлге болжолдуу 6,5 миллиард метр кубка түшүп кетиши ыктымал. Министрдин орун басарынын айтымында, бүгүнкү күндө суунун көлөмү 7,7 миллиард метр кубту түзөт, былтыр ал 8 миллиардтан көбүрөөк метр куб болгон. Керектөө чоң болуп аткандыктан жүктөмдү чектөөнүн системалык автоматикасы иштеп жатат. Быйыл дисбаланс болгондуктан ал керектөө көп болуп аткан кечки маалда иштеп жатат. Ошондуктан айрым райондордо жөнгө салуу иш-чаралары болушу мүмкүн. Март айына ченем суткасына 54 миллион киловатт саатты түзөт. Бирок биз чектен ашып баратабыз. Эгер мындан ары да ушундай эле темп менен кете берсек, анда Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өтө аз деңгээлге түшүп кетиши мүмкүн, деди Байгазиев. Бүгүн саат 12:22 чамасында Кыргызстандын Чүй облусунда жана Бишкек шаарында жер тетиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, силкинүүнүн күчү очогунда 5,2 баллды түздү. Чолпон Ата шаарында, Бостери, Ананьево айылдарында, Казакстандын Алматы шаарында 4,5 балл, Балыкчы шаарында 4 балл, Бишкекте, Караколдо, Кумтор кенинде жана Кажы Сайда 3,5 балл сезилди. Жер тетирөөнүн очогу кыргыз-казак чек арасында Алматы шаарынан 37, Бишкектен 190 чакырым аралыкта болгон.